Ош шаарындагы Алишер Навай атындагы эс алуу багында 21 сентябрь күнү 15 жаштагы кыз дал ушул аттракциондон кулап каза болду. Кыз Кашкар кыштак айыл аймагынын тургуну болгон. Учурда бул боюнча милиция тарабынан тергөө иштери башталып, аттракциондун иши токтотулду. Кырсык 21 сентябрь күнү болгон. Анда парктагы кайыкча деп аталган аттракциондо ойноп жаткан 3 кыздын бири 8 метр бийиктиктен жерге кулап кеткен. Аталган кыз тез жардам кызматы келгенге чейин алган жаратынан улам көз жумган. Шаардык ички иштер башкармалыгы бул окуя боюнча иликтөө иштери башталганын айтып, тиешелүү соттук медициналык экспертизалар дайындалганын кошумчалады. Ага катар окуянын күбөлөрүнөн жана аттракционду иштеткен баладан да көрсөтмөлөр алынган. Бүгүнкү күндө Ош шаардык ички иштер башкармалыгына 2025-жылдын 21 сентябрь күнү бул жолдуу убакыт боюнча 13:40 чамасында кабар келип түшкөн. Ал кабарда Ош шаарындагы Навай эс алуу багында Викинг атайын аттракционунан 2010-жылы туулган кыз кулап кетип каза болуп калгандыгы тууралуу маалымат келген. Аталган жайга Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери чыгып, ал жерге атайын кароо жүргүзгөндө, ал жерде 2010-жылы туулган Ош облусунун Кара Суу районунун тургуну ШТ аттуу кыз ошол жерде каза болуп калгандыгы белгилүү болгон. Ал жерге кароо жүргүзүлгөн. Бүгүнкү күндө Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалыматтарын электрондук журналына катталып, бүгүнкү күндө иликтөө жүрүп атат. Ошондой эле маркумдун сөөгүнө атайын экспертизалар дайындалды. Бул боюнча атайын тергөөнүн жүрүшүнө карап кошумча маалымат берилет. Буга чейин апрель айында экологиялык жана техникалык көзөмөл кызмат тарабынан парктагы аттракциондорго жалпы текшерүү жүргөн. Анын жыйынтыгында бир нече ишкерлерге эскертүү берилип, айрымдарына 20 000 сомго чейин айыппул салынган. Мындан сырткары техникалык талаптарды аткарбаган 4 аттракцион иши токтотулган. Алдыда адам өмүрүн алган кайыкча аталышындагы аттракциондун техникалык абалы жана коопсуздук жагы текшерилип, укуктук баа берилет. Бүгүнкү күндө ушул бардык эле ушул Ош шаарында деги Ош областы боюнча биз март, апрель, май айларында биз толук кандуу текшерүүдөн өткөргөнбүз. Мындан тышкары текшерүүдө баягы кемчиликтерди жоюу боюнча шаар боюнча 4 аттракционду токтотконбуз. Навай паркындагы бүт аттракциондорду баягы толук кандуу техникалык коопсуздук жагынан алган корутундулары жок болгон аттракциондор боюнча штрафтарды салганбыз, билдирүүлөрдү берип келгенбиз. Булар көпчүлүгү 3-апрелде алышкан. Техникалык коопсуздук боюнча эрежелерди сактоо жанакы ар бир аттракциондун баягы абалы тууралуу корутундуларды алган экен. Биз 23-майда текшерип, жогуна штрафтар салганбыз, ого чейин дагы каттарды берип келгенбиз. Навай эс алуу багын балдар келечеги жоопкерчилиги чектелген коомдук бирикмеси шаар бийлигинен ижарага алган. Алар аттракциондорду башка жарандарга 2024-жылы өткөрүп берген. Анда келишим боюнча коопсуздук жана техникалык абал боюнча жоопкерчиликти аттракцион ээлери өздөрү алышат. Аталган компания жыл сайын сезон малында атайын түзүлгөн комиссия менен эс алуу жайындагы бардык оюн-зоок техникалар текшериле турганын билдирди. Кырсык боюнча ошол субижаратчы бизден алган 2024-жылы орнотуп иштетип келатканда, коопсуздук техникалык жактарын бүт баарына ошол аттракцион ээси жоопкерчилик тартат. Себеби биз келишимде ошондой жазып кол койдуруп эме кылабыз да, эскертме бергенбиз. Андан сырткары биз жыл сайын атайын аккредитациядан өткөн адистерди чакырып Бишкектен аттракциондордун техникалык эмесин текшертебиз. Абалынчы, жараксыз, жарактуу деген андай корутундулары бар. Анан оператор укугудан өткөзөбүз иштеген балдардычы. Мыйзам боюнча коюлган талаптарды аткарбаган жактарга 20 000 сом өлчөмүндө айыппул салынат. Анда дагы техникалык абал жакшырбаса 45 000 сом. 3-жолу дагы кайталанса аттракциондун иши толугу менен токтотулат. Бүгүнкү күндө аталган эс алуу жайында жалпы 30га жакын аттракцион каттоодо турат. Бул балдар келечегинин аттына ошол 20 000 сом айып салганбыз. Укук бузуулар кодексинин 224-3 эме бөлүгү боюнча биз баягы аттракциондорду эксплуатациялоо талаптарын жолго салбаган үчүн деп 20 000 сом штраф салганбыз. Эми бунун арасында башка аттракциондор, бул именно буга эмес, башка аттракциондун жана техникалык коопсуздук боюнча корутундусу жок болгонуна салганбыз. Азыр дагы карап чыгабыз, эгер дагы жок болсо повторный дагы анда 45 000 сом штраф салынат. Анан токтотууга мажбурбуз. Ал эми коомчулук шаардагы аттракциондордун коопсуздугуна ишенишпейт. Алар оюн-зоок парктарындагы аттракциондордун коопсуздугун байма-бай көзөмөлгө алып текшерип турса жакшы болот эле дешет. Чынын айтсам, буга чейин мен такыр ишенчү эмесмин. Чындап эле коопсуз жана
эч кандай алдын алуу же болбосо коопсуздук сакталган эмес. Мисалы үчүн ушул карусельден чын эле аябай коркот элек. Себеби эч кандай өтө коркунучтуу жана жеткиликтүү түрдө коопсуздук жок. Мен өзүм аттракционго түшпөйм. Эмнектен корком? Может, ушундай коопсуздугу начар болсо кулап кетиши мүмкүн. Ал эми чын коопсуздугун караш керек. Жаш балдарды сөз коопсуздугун караш керек деп ойлойм. Мен түшпөйм бирок. Эми көзөмөлгө алыш керек, бирок адамдын өзүнөн дагы бар да аларчы. Мындай өзүн защищать этпейт адам баласычы. Корккондон да түшүп кетиши мүмкүн ал. Буларда сөзсүз коопсуздук болуш керек. Коопсуздукту караш керек. Кайсы жерде дали машинада, таксиде кетип атсаң ham коопсуздук караш керек. Ар ким өзүнүн абайлаш керек да. Аттракциондогу кырсыктар алгачкы жолу эле эмес. Анда ушул жылдын март айында Бишкектеги Панфилов атындагы сейил багында 19 жаштагы кыз аттракциондон кулап кеткен. Ал оор абалда Бишкек шаардык тез жардам клиникалык ооруканасына жаткырылган. Бишкек шаардык мэриясы аттракцион айланып жатканда коопсуздук куру үзүлүп кеткенин билдирген. Мындан сырткары Жалал Абад шаарындагы парктарда да катталып, адам өлүм менен бүткөндөр да болгон. Толбай Бурканбеков, Марufcan Шакиров, Ош ТВ.